Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Бишкекте дрондор шоу көрсөтөбү, даярдыкка көз чаптырыңыздар. Эртең 31 август күнү кечинде Ала Тоо аянтында дрондордун чоң шоу программасы болот. 29 августта репетиция болуп өттү. Социалдык тармактардын колдонуучулары шоунун сүрөттөрүн, видеолорун бөлүшүүдө. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Өзгөчө Кырдаал министрлиги техника менен камсыздоо жогорку деңгээлге жетти. Базарбек Быргыбаев. Бүгүнкү күндө Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин техника менен камсыздоо жогорку деңгээлге жетти. Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин өрткө каршы кызматтын ардагерлер кеңешинин төрагасы Базарбек Быргыбаев кабар агенттигине билдирди. Анын айтымында учурда Кыргызстан Орто Азияда заманбап техникалар менен камсыз болгон мамлекеттердин бири боло алды. Буга чейин саналуу гана техникалар жаңыланганы менен ал да эскирип иши толук камсыздай албай келген. Сайыз кулаганга чейин техникалары бар болчу. 91-жылдан кийин деле ошол техникалар колдонулуп эскирип жарактан чыгып жатты. Эскинин иши эски да, бир күн иштеп, бир күн ремонтто турат. Өрткө чыкканда бир районго бир машина калган учурлар болгон. 2000-жылдан кийин Камчыбек Ташиев Өзгөчө Кырдаал министрлигине келгенде 70 техника алынган. Алардын да мөөнөтү аяктаган. Мына азыр Кытай, Россия, башка мамлекеттерден жаңы техникалар келип жатат. Муну менен Өзгөчө Кырдаал министрлиги техникалык жактан камсыздоо жогорку деңгээлге жетти десек жаңылышпайбыз. Атайын техникалар мурдагыдай эле эмес, ичи бардык керектүү заманбап жабдыктар менен жабдылган. Кызматкерлердин иштегенине шарттар түзүлгөн, деди Базарбек Быргыбаев. Ошондой эле ал дал ушул жаңы техникалар табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюуда өз жардамын тийгизип жатканын кошумчалады. Техникалар Өзгөчө Кырдаалдардын кесепеттерин жоюуда керекке жарап жатат. Кыргызстандын куткаруучулары Туркиядагы жер титирөөдөн кийин жардамга барышканда иштерине ыраазы болушуп, баа беришти. Өткөндө эле Жептеги аварияда дал ошол кызматкерлер техникалар менен барышып калыбына келтирүү иштерин жасашты. Өлкөдө катталган табигый кырсыктарды дал ушул техникалар ишке чыгып жатат деп айтты ардагер. Белгилей кетсек, Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги соңку 3 жыл ичинде 730дан ашуун техника менен толукталды. Республикалык бюджеттин эсебинен издеп куткарууга ылайыкталган Airbus H-125, Airbus H-145 эки тик учагы, инженердик атайын жана жеңил унаалар келген. Унаалардын бузулуп, суусуз жолдо калган учурлар эми артта калды. Анткени 5-8 тонналы 200 өрт өчүрүүчү унаа алынды. Алар ар кандай татаал шартта чыккан өрттүн очогуна секундасына 60 литрге чейин суу берип, тилсиз жоону ыкчам өчүрүүгө бардык шаймандары менен жабдылган. 54 метр бийиктикке чейин жетип, өрттү өчүрүүгө жана жарандарды коопсуз эвакуациялоого ылайыкталган авто шаттылар менен да толукталды. Ошондой эле 38 унаадан турган 2 мобилдик тала госпиталы иштей баштады. Көп максаттуу Ми-8 МТВ В1 тик учагы, ысык көлдү тазалоого катер, суучулдардын коопсуз иштөөсүнө абадай керек болгон баро камера алынды. Климаттык өзгөрүүдөн улам орун алган табигый кырсыктардын алдын алууда жана кесепеттерин жоюуда алынган 100дөн ашуун кубаттуу инженердик техникалар, авариялык куткаруу унаалары куткаруучулардын ишин жеңилдетип жатат. Кыргызстандын тонолушуна эбегесиз салым кошкон Салимбай Байбачанын кылмыштуу империясы толугу менен жок кылынабы? Өзбекстандык крематалыкка жүгүнүп барган ары жок азаматтарыбыз четинен жазалана баштады. Бүгүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан уюшкан кылмыштуу топтун ишин каржылоо фактысы боюнча Жогорку кеңештин экс-депутаты Нургазы Айдаровго издөө жарыялангандыгы белгилүү болду. Нургазы Айдаров эл аралык уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрүн, анын ичинде Салимбай Байбачаны, Борбордук Азия өлкөлөрүндө банки каражаттарын ташуу каналынын негизги уюштуруучуларынын бири катары белгилүү болгон Өзбекстандын кылмыш дүйнөсүнүн лидери Салимбай Абдубалиевдин ишмердигин каржылап келгендиги айтылууда. Белгилүү болгондой, Айдаров Салимбай Байбачанын укукка каршы ишмердигин жана мыйзамдагы Камчы Көлбаев
Атамбаев менен болгон тыгыз байланыштарын билип туруп, Өзбекстандагы кылмыш дүйнөсүнүн лидерине ар тараптан сый-урмат көрсөтүп жүргөн. Салимбай Абдубалиев өз кезегинде Айдаровдун саясий ишкердик жана башка иштерине колдоо көрсөткөн. Учурда Айдаровго карата Бишкек шаарынын октябрь айындык сотунун токтому менен сыртынан камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалып алынды. Ошондой эле кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн мамлекеттер аралык жана Интерпол улуттук борбордук бюросунун линиясы боюнча издөө жарыяланды. Өткөн жумада криминалдык Салимбай Байбачага жүгүнүп кызматын кылып жүргөн айрым адамдардын камакка алынгандыгын жарыя кылганбыз. Алардын бири Оштук жеке ишкер мурдагы милиция кызматы Жалил Атамбаев. Көпчүлүгү катардагы адамдын Оштугу эң таасирдүү жана бай адамга кантип айлангандыгына таң калышкан. Көрсө буларсыз Эргул акча үчүн туулган мекенин дагы сатып, өзбекстандык крим авторитетке кызмат кылып, анын колдоосу менен ушул деңгээлге жеткен экен. Аны менен кошо Салимбай Байбачага чогуу барып колуна суу куюп кызмат кылган экс-депутат Салайдин Айдаров дагы колго түшкөн болчу. Бул экөө тең азыр издөө жарыяланган Нургазы Айдаровдукуна окшош беренелер боюнча айыпталып жатат. Сөз болуп жаткан Салимбай Абдубалиевдин өзгөчө коркунучтуу кылмыш дүйнөсүнүн лидери экендигин кимдер билбейт. Дал ошондуктан да өзүнүн өлкөсүндө мыйзамсыз курал жүгүртүүгө айыпталып 6 жылга эркинен ажыратылган өзбекстандык крим төөлгө биздин коопсуздук органдары издөө жарыялаган. Салимбай Байбачанын таасири бүт Борбордук Азияда, атүгүл мурунку советтик мамлекеттерде күчтүү экендиги маселеден кабары бар адамдар жакшы билишет. Атайын операция учурунда жок кылынган крим төөл камчы Көлбаев кандай империя түзүп алгандыгын жакындан билген соң оозубуз ошту карап калды го. Салыштырып айтканда Салимбай Байбачанын криминалдык империясы камчы Көлбаевдин ондогон эсе чоң. Бекеринен кыргыз кылмыш дүйнөсүнүн аталыктары баш болуп, ары жок айрым саясатчыларыбызга чейин Өзбекстандык крим төөлдөргө барып жүгүнүп турбаса керек. Кыргызстандын 30 жыл тынымсыз таланып тонолуп келишине Салимбай Абдубалиевдин кошкон салымы чоң. Айрыкча түштүктөгү таасирдүү саясатчылар, ишкерлер арам байлыкка дал ошол Салимбай Байбача менен кызматташтыктын арты менен жетишкен. 2010 жылдагы түштүктө орун алган кандуу калаба тарыхта жууса кетпес каратак бойдон калды. Мына ошондо өзбек туугандар дух берип көчөгө чыгуусуна түрткү болгондордун катарында Салимбай дагы тургандыгы айтылып келет. Кыскасын айтканда Салимбай Байбача Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы көп иштерди жасап келе жатат. Ошондуктан өтө коркунучтуу кылмышкер катары кыргыздардын бийлиги издөөгө берди. Мына ошонун дагы таасири тийип, эркин чекесине дагы четтирбеген криминалдык учурда колонияда жатат. Арийне ачыгын айтканда Кыргызстанда башталган кылмыш дүйнөсүнө каршы күрөштөн улам кошуна өлкөлөрдүн бийликтери дагы айла жок биздин жолго түшкөнүн ырахаттануу менен белгилеп кеткибиз келет. Кыргызстандын УКМК тарабынан Салимбай Байбача менен кызматташып келген адамдардын жоон тобу такталды. Катарда түштүктө аты чыккан айтылуу азаматтар бар. Бирок өлкөдө жүз берип жаткан кылмыш дүйнөсүнө каршы күрөштүн эпкинин байкап көрсөңөр, булардын бири дагы ырайым күтпөй эле койсо болот. Өзгөчө шустрыйлар болсо Нургазы Айдаровго окшоп печак качып чыгып кетишкен. Кантсе да уюшкан кылмыштуулукка, анын ичинде Салимбай Байбачанын крим империясына каршы күрөш эми кызды. Алдыда бизди дагы далай кызыктар күтүп турат деп жазган Саясаткейчи сайты. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Мен Элимүтү фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Бүгүнкү күнү Нарын облусунун тургуну ушул эжекебиздин кызы сколиоз оорусунун 4-этабы менен ооруп калыптыр. Эжекебизде сатканга эч нерсеси жок болгонуна байланыштуу кыздын дарылануусу үчүн сиздерден азыр жардам сурап турган учуру. Ошол Индияга $44,000 каражат керек экен туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн ушул эжебизге жардам берип, колуңуздарды сунуп кетиңиздер. Эжекебиздин кызы ушул күнүгө жашы дагы 16 жашка чыгып калыптыр. Сөөктөрү дагы күнүгө ушул өсүп, сколиоз оорусунда билесиздер, сөөктөр аябай эле мындай кысып калат да, кышайып. Эжекебиздин кызы операцияга муктаж болуп турат. Колдон келишинче ушул жаш кыз экен, ушунун келечеги алдыда туугандар. Буга биринчиден биз себепчи болуп, сиздер жардам берип, буга дагы кайдыгер карабайсыздар деген үмүттөбүз. Элимүтү фондунда дайыма жардам берип, дайыма колдоо көрсөтүп келгенсиздер. Индия мамлекетине барып, ушул кыз дагы операция болуп, элдин катарындагы кыздардын катарында болуп, жакшы болуп дарыланып келүүсү үчүн салымыңыздарды кошуп кетиңиздер. Ембанк фондук чыгат туугандар. Анан Сбербанк Москва өлкөсүнөн которгондор үчүн Бактияр деп чыгат туугандар. Ушул эжебиздин кызына буйрукса жардам берип, колдон келишинче өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды көрсөтүп кетиңиздер. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Токтогул Майдынанын мамасы. Атым Назгүл болот. Сиздерден жардам сурап келебиз. Менин кызыма жардам берсеңиз, жашоо шартыбыз деле начар. 3-группадагы жолдошум менен экиле комната временкада жашайбыз. Барбаган жерибиз калган жок, көп жерге бардык. Анан күтөнү туюк төрөлгөн инвалидный болуп, анан канча жылдан бери ушинтип шаарда жүрөбүз, больницалап. Жардам берип коюшуңуздарды суранабыз көптөн көп. Белгилүү футболчунун мечит тазалап жаткан видеосу тарады. Германиянын курамасынын мурдагы футболчусу Месут Өзил
Стамбулдагы Шемси Ахмет Паша мечитин тазалап жатканда тартылган видео тарады. Күлөрдүн айтымында өзүл мечитке намаз окуу үчүн кирип, намаздан кийин тазалап жаткандарга жардам берип баштаган. Месут Өзил Германияда түрк үй бүлөсүндө төрөлгөн. Ал Арсенал жана Реал Мадрид сыяктуу атактуу клубтарда ойногон. 2014-жылы Германиянын футбол боюнча курама командасынын курамында дүйнө чемпиону болгон. Октябрда Ысык көлдө улуттук музейлер сынагы өтөт, кабыл алуу башталды. 24 октябрда Ысык көлдө өтчү 2-чи улуттук музейлер фестивалына катышуу үчүн кабыл алуу башталганын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен кабарлашты. Билдирмеге караганда, бул иш-чара 2 жерде Бостери айылындагы Маданият үйүндө жана Өрнөк айылында жайгашкан Курманжан Датка атындагы көчмөн цивилизация борборунда уюштурулат. Музей фестивали сынак программасына ээ болгондуктан ага акыркы 5 жыл ичинде ишке ашырылган музей долбоорлору менен катышууга болот. Быйылкы музей фестивалында музей мейкиндигинде аялдардын чыгармачылыгын жана окуяларын чагылдыруу темасы көтөрүлөт. 5 номинациянын жеңүүчүлөрүнө акчалай сыйлыктар берилет деп жазылат билдирмеде. Иш-чаранын негизги максаты Кыргызстандын музейлерин өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү, фестиваль музейлери арасында идея, тажрыйба, маалымат жана билим алмашуу аянтчасы катары кызмат кылат. Сынакка катышуу үчүн өтүнмөнү мамлекеттик жана жеке музейлер бардык каалоочулар жибере алары айтылды. Каттоо 10-сентябрга чейин жүрөөрү кошумчаланды. Бишкекте урологдор акысыз операция жасашууда. Улуттук госпиталдын урологиялык илимий борборунда 3 бейтапка акысыз операция жасалды. Бул тууралуу хирург-уролог Болот Рыспаев билдирди. Маалыматка караганда, аталган жайда лапароскопиялык хирургиялык операциянын жаңы ыкмасы. Мында операциялар бычаксыз 0,5–1,5 см тешик аркылуу эле жасалат. Урология боюнча мастер-класстар өтүлдү. Аны россиялык уролог-хирург, Россиядагы лапароскопиялык мектептин негиздөөчүсү Эдуард Галлямов өткөргөн. Мастер-класстар лапароскопия жаатында билимин, тажрыйбасын өнүктүрүүнү каалаган бардык урологдор үчүн пайдалуу болду. Ага иштеп жаткан урологдор, жогорку окуу жайда билим алып жаткан жаштар да чакырылган, деди Рыспаев. Туманбаев жаңы ак үйдүн курулушу боюнча мамлекеттин эч кимге карызы жоктугун айтты. Жаңы ак үйдүн курулушу боюнча мамлекеттин эч кимге карызы жок. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев кабар агенттигине берген маегинде билдирди. Интернетте арызданган жумушчулар тууралуу видео кайрылууну мен дагы көрдүм. Биринчиден, жаңы ак үйдүн курулушу боюнча мамлекет бардык төлөмдөрдү жүргүзүп бүткөн. Башкача айтканда, биздин эч кимге карызыбыз жок. Экинчиден, Deluxe Group деген субподрядчик компания тууралуу маселе көтөрүлүптүр. Мен бул компания тууралуу биринчи жолу угуп жатам. Андай компания менен иштешкен эмеспиз, тааныбайбыз дагы. Биз иштешкен компаниялар кандай субподрядчик компаниялар менен иштегенин билбейбиз жана аларга тиешебиз жок, деди Каныбек Туманбаев. Жаңы ак үйдүн курулушунда иштеген айрым жумушчулар үстүбүздөгү жылдын июль айынан бери айлык маяналарын ала албай жатышканы тууралуу видео кайрылуусу чыкты. Анда 150 адамдан турган жумушчулар тобу субподрядчы Deluxe Group компаниясы менен келишим түзүп иштегендерин айтышкан. Сентябрь келелек Бишкекте айдоочулар мушташты. Бишкекте айдоочулардын ортосунда мушташ чыкканын милициядан билдиришти. Окуя 27 августта Жибек жолу менен Орузбеков көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Арыздануучунун айтымында аны Toyota Camry унаасынын айдоочусу сабап салган. Аталган факты кылмыш жаза кодексинин 280-беренеси Б баштык менен катталган. 1987-жылы туулган жаран милицияга жеткирилди. Ал алардын ортосунда каймайтышуу болгонун билдирген. Мекендештеринен $4000 талап кылган чет элдик жарандар кармалды. Мекендештеринен ири суммадагы акча талап кылган чет элдик жарандар кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМК тарабынан козголгон кылмыш ишин алкагында материалдык пайда табуу максатында алдамчылык жол менен ишке орноштуруу жана тиешелүү уруксат кагаздарын каттоо шылтоосу менен кылмыштуу бүтүмгө киришип, мекендештеринин паспорттарын ээлеп алып $4000 өлчөмүндө акча талап кылган чет элдик жарандар кармалды. Кылмыштуу жосунга тиешеси бар чет өлкөлүк адамдар кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Учурда тиешелүү тергөө иштери жүрүп жатат. Өзгөндө кызыл сызыкка чыгып кеткен курулуштар буздурулуп жатат. МАМ курулуш агенттигинин Ош регионалдык мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо башкармалыгы Өзгөн шаарынан өткөн Ош Бишкек унаа жолунун Мырза Рахимов көчөсүндө кызыл сызыкка чыгып кеткен жеңил жана капиталдык типтеги курулуштар демонтаждалды. Бул тууралуу МАМ курулуш агенттигинен билдиришти. Шаар куруу жана архитектуралык талаптарга шайкеш келбеген объекттерге мындан ары да демонтаждоо иштери жүргүзүлөт.
Кыргызстанда 100гө жакын авариялык мектеп бар. Кыргызстанда 100гө чукул авариялык мектеп бар. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Талант Иманакун уулу 24 KG басмасына маек берип жатып айткан. Анын айтымында атайын түзүлгөн комиссия өлкөдө 200 авариялык мектепти аныктаган, алардын жарымы капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн, дагы 100гө жакыны мектеп калды. Талант Иманакунов Арап өнүктүрүү фонду жабыркаган мектептерди калыбына келтирүүгө жардам берерин билдирди. Алардын эски мектептерди калыбына келтирүү программасы бар. Ал үчүн фонд $50 миллион бөлөт. Бул акча 34 мектепти калыбына келтирүүгө жумшалат. Сентябрь айында ратификациялоо боюнча мыйзам долбоорун жогорку кеңештин кароосуна сунуштайбыз, деди Иманакун уулу. Белгилей кетсек, бул мектептерге бөлүнгөн каражаттын экинчи траншы болуп саналат. Фонд 2019-жылы Бишкек шаарында жана Чүй облусунун Сокулук районунда 28 мектептин курулушуна $30 миллион бөлгөн.